Sakal koyu sünnet emес, sakal koyu vacip. Kim aytты sizге sünnet? Sünnetten sabit. Sünnetten sabit degeni bunun dalili Kur'an'dan emес, sünnetten. Bir vacipleri var. Kur'an'dan emес. Vitir vacip var mı? Vitir vacip degeni bilesizler mi? Okuysuzlar mı? Kur'an'da aytты mı? Yok. Kim? Peygamberimiz aytты. Bu vacip de. Çünkü kodum ушундай. Peygamberimizin buyruğu negizi vaciptike gelet. Peygamberimiz sakal koygongo buyruk bergen. Buyruk bergen. Vaffiru luha, arhul luha, buyruk bergen. Bu buyruk vaciptike dalalat kılat. Albatta sünnetten gelgendikten sünnet dep aytылып kalgan. Alsa günökөр bu, bolat günökör. Sakal маселеси боюнча айта турган болсок, сакал коюу бул важип, парз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине ылайык. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сакал тууралуу айткан хадистеринде сакалды коюуга буйруган. Сакалыңарды койгула жана мурутуңарды кыскарткыла деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана биз тутунган Ханафи мазхабта дагы сакал коюу бул парз, важип. Жана ошондой эле ижма улама, ал уламалардын ижмасына көрө дагы сакал коюу бул парз, важип болуп саналат. Жана биз 100 жыл мурдагы эми тарыхыбызга карай турган болсок, бүт ата бабаларыбыздын баарысы сакал коюшкан. Бул факт, бул акыйкат. Бул сакал, бул шарият. Анан азыркы заманга сакал коюу туура келбейт, тигиндей мындай деп сөздү тияк бияка, бирде чөлгө, бирде талаага, бирде тияка, бирде оңго, бирге солго, бунун кереги жок. Бул сакал коюу, бул шарият. Муну коюу важип. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүү, Аллахка баш ийүү, пайгамбарга баш ийүү болуп саналат. Жана мына ошол сакал болсун, хижаб болсун, Аллахтын шариятына, пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыккандарды Аллах таала эскертет. Аят бар. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Алар пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыгуудан этият болушсун дейт Аллах таала. Болбосо аларга бул дүйнөдө фитна жана оорутуучу азап жетет дейт. Фитна жана оорутуучу азап бул дүйнөдө да жетет, акыретте да жетет. Жана Айша энебиз дагы касам ичкенде, ант ичкенде Аллах таала эркектерди сакал менен кооздоп, сулуулап койгон Аллахка ант деп ант ичет экен. Мына ошондуктан пайгамбар буйруган нерседе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерседе жакшылык бар. Кайтарган нерсесинен кайта турган болсок, дүйнө жана акырет өз үчүн дагы жакшылык бар. Аллаху алам.